Саламатсыңар балдар. Бүгін математика сабағы. Бүгін мен Сапаргүл Алишеровна сіздер менен бірге боломун. Бүгүнкү биздин темабыз мисал маселелерди иштөө. Номер 957. Балдар, маселени кут коюп угабыз. 5 гектар жерди бир нече үй салууга бөлүп беришти. Эгерде ар бир үй бүлөгө 500 метр квадрат аянттан берилсе, анда канча үй бүлө жер алган болот? Маселени туюнтма түзүп чыгарабыз. Берилди. Бардыгы 5 гектар жер. Ар бир үй бүлөгө 500 метр квадрат аянт жер берилди. Канча үй бүлө жер алды? Чыгаруу. 1 гектарда 10.000 метр квадрат болот. 5 гектар менен 500 метр квадраттын тийиндисин табабыз. Ан үчүн 5 гектарды майдалап алабыз. 50 метр квадрат менен 500 метр квадраттын тийиндиси 100. Жообу 100 үй бүлө жер участок алган. Балдар, дептерибизге жазып алабыз. Номер 958. Бул төрт бурчтуктун диагоналдары бар. Кайсы чекиттерди туташтыруу керек? Ар бир диагоналын атап ченеп жаз. Балдар, А, Б, С, Д төрт бурчтугун чийип алабыз. А, С, Б, Д, А, Б, С, Д төрт бурчтуктун диагоналдары деп аталат. А, С 4 сантиметр, Б, Д 3 сантиметрге барабар. Дептерибизге жазып алабыз. Номер 960. 3 сом 50 тыйындык 15 китепке жана 5 сом 25 тыйындык бир нече китепке бирдей акча төлөндү. 5 сом 25 тыйындык китептен канчасы алынган? Туюнтма түзүп чыгарабыз. Берилди. Биринчи китептин баасы 3 сом 50 тыйын. 15 китеп алынган. Экинчи китептин баасы 5 сом 25 тыйын. Саны белгисиз. Наркы биринчи китептин наркы менен бирдей. Чыгаруу. 3 сом 50 тыйын менен 15-тин көбөйтүндүсү 52 сом 50 тыйын. 52 сом 50 тыйын менен 5 сом 25 тыйындын тийиндисин табабыз. Ан үчүн 52 сом 50 тыйын жана 5 сом 25 тыйынды майдалап алабыз. 5250 тыйын менен 525 тыйындын тийиндиси 10. Жообу 10 китеп сатып алынган. Дептерибизге жазып алабыз. Номер 961. 17 дециметр квадрат 50 сантиметр квадрат менен 15-тин көбөйтүндүсүн 25 дециметр квадратка кошобуз. 17 дециметр квадрат 50 сантиметр квадрат менен 15-тин көбөйтүндүсү 262 дециметр квадрат 50 сантиметр квадрат болот. 262 дециметр квадрат 50 сантиметр квадрат менен 25 дециметр квадраттын суммасы 287 дециметр квадрат 50 сантиметр квадрат. Балдар, дептерибизге жазып алабыз. Экинчи туюнтма 30 сантиметр квадрат менен 8 сантиметр квадрат 30 миллиметр квадраттын айырмасын табабыз. Ан үчүн 30 сантиметр квадрат менен 8 сантиметр квадрат 30 миллиметр квадратты миллиметр квадратка майдалайбыз. 3000 миллиметр квадрат менен 830 миллиметр квадраттын айырмасы 2170 миллиметр квадрат. Аны сантиметр квадратка ирилетебиз. 21 сантиметр квадрат 70 миллиметр квадрат. Балдар, дептерибизге жазып алабыз. Тапшырма. Номер 962. Амалдарды ирети менен чыгарабыз. Балдар, силерге бүгүнкү сабак жакты деген ойдомун. Кийинки сабактан көрүшкөнчө саламатта болгула.